Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде берүүсүн көрүп жатасыздар. Азыр Жогорку Кеңештин жыйында залында мыйзам долбоорлору бир катар анан коронавирус илдетине каршы күрөшүү боюнча аткаруу бийлигинин даярдыгы тууралуу маалыматтар угулууда. Бул боюнча биздин эл өкүлдөр кандай сунуштарды берди, даярдыктар кандай, биз менен бирге чогуу көрүңүздөр. Саламатсызбы, Дастан Артисбекович, бүгүн сиздер жана ковидке каршы күрөшүү боюнча өкмөттүн даярдыгы, азыркы учурда омикрон штаммы жакшы аябай өрчүп кетти деген маселени өкмөт өкүлдөрү сиздерге айтып берди. Ал сиз ушул боюнча маселени өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди суроону бердиңиз. Өкмөттүн даярдыгы кандай? Эмне чара кылуу иретинде булар ачыгын эле айтып койбоду. Эми колдон келишинче аракетибизди кылдык, бирок жугат экен, ооруйт экен, анан үйдө отургула деген мааниде айтты да. Анан мен ошого өзүм оюм билгистейм, андай болбойт. Ар бир жарандын оорусу менен күрөшүш керек. Ошолорго жараша мыйзамдуу эмне чаралар колдонуш керек болсо колдонуш керек. Эгерде тийиштүү парламенттен токтомдор, чечимдер керек болсо алып келиңиздер, биз колдоп берели. Анткени Кыргызда жакшы сөз бар, байлык бул ден соолук деген. Ошол үчүн бизде ар бир жарандын ден соолугу бизге өтө жогору турат. Анан эми дары-дармектердин акыркы могу омикрон түрү оорусу каптагандан бери дары-дармектердин да баасы тез көтөрүлүп кеткенин да мен айтып кеттим, ошону контролго алыңыздар деп. Анан кийин пропаганда иштери аксап калганын, мисалы маска тагынуу, эрежелерди сактоо, анан эң негизгиси бул дүйнөлүк ден соолук уюму айтканда вакцина алыш керек деп. Ошонун бүгүнкү күндө 70%-на 1,5 жылдан бери элдин 70% ошол вакцинаны албай жатканы айтып кетти. Эми бул өкмөт бул тараптан пропаганда ишине балким аксап аткан чыгар деп мен оюм ошондой да. Эгер пропаганда иштери жакшы жүрсө, элди ынандырып ошо вакцинаны алса, бүгүнкү тумоонун ушул ковидтин түрү тез мындай жеңил өтүп кетүүгө эми дүйнөлүк уюм, саламат сактоо уюму айтып атпайбы, ошо ишти Кыргызстан мамлекетине жай жүрүшү аксап калышын мен белгилеп кеттим да. Анан кийин иштегиле дедим. Эгерде биз тараптан кандай чаралар керек болсо, биз колдойлу деген ой пикирди айттым. Антип эле эми бул оору бизге келди, жугат экен, ооругандар ооруйт, аман калгандар аман калат деген ой пикирден бул алыс болуш керек. Андай ой пикирден алыс болуш керек. Андай шалакылыкты ташташ керек, андай болбош керек. Бийлик, мамлекет бар, ар бир элдин ден соолугуна кам көрүш керек. Саламатсызбы? Азыр сиздер жана коронавирус илдети боюнча өкмөттүн даярдыгын уктуңуздар. Учурдагы абал боюнча негизи эле кандай кам көрүлүп жатыптыр элдин саламаттыгы үчүн? Анан өзүңүз кандай сунуштарды бердиңиз? Албетте, акыркы жумадагы ошол ковид боюнча абал тынчсызданбай койбойт. Жалпы эле бизде эмес, бүт дүйнө жүзүндө жанагы омикрон штаммы таркап, бүгүнкү күндө тездик менен көбөйүп аткандыгы белгилүү болуп калды. Атайын ушул өкмөттүн, биздин кыргыз өкмөтүнүн ушул иш боюнча даярдыгын, кылып аткан иштерин бүгүн угуучуна атайын чакырганбыз. Азыр мына министр мырзанын баяндамасын уктук. Депутаттар өздөрүнүн суроосун берип атышат. Негизи даярдыгыбыз жаман эмес экендиги баяндамадан билинип турат, бирок жерлерде абал андай эмес. Жерлердеги даярдыктар боюнча азыр биз өзүбүздүн сунушубузду беребиз. Өкмөттө финансыбыз, каражат бар, бардыгы бар деп атышат. Бирок ошол жанагы калкты жалпы вакцина менен ошол эмдөө боюнча иштердин аябай акырындык менен болуп аткандыгы, буга жакшы көңүл бурулуп аткандыгы дагы көңүл бура турган иштердин бири. Саламатсызбы? Бүгүн ковид илдетине каршы күрөшүү боюнча даярдыктар боюнча атайын маалыматты уктуңуздар. Анан сиз өзүңүз да сунуштарды бердиңиз. Жана тесттен өтүүнүн суммасын азайтуу боюнча. Жетекчи айтып атат, ушул ковидтин уже омикрон штамм таркады, элге таркады. Биз экономиканы да ойлошубуз керек. Көп баягындай ограничение, жабууларды кылбашыбыз керек деп атат да. Анан мен деле колдойм ушул нерсеничи. Бул азыр ковидти көп деле мындай өтө эле
серьезный катуу оору деп кабыл албай калбады элибизчи. Анан ошол эле маалда Бишкек шаарында 12 мектепти жаап салышты да. Ушул боюнча эки ача пикир жаралганына байланыштуу мен суроомду бердим. Анан ПЦР тесттер боюнчачы. ПЦР тести азыр бүгүнкү күндө карасаңыздар, баалары асман чапчыйт да. Анан ошол убакта сатып алса да болот да. Бир мындай бирдиктүү мындай системасы жок да. Кээ бир мамлекеттик лабораториялар арзан, жекелерде 2 эсе кымбат да. Ошол боюнча мен азыр токтомго дагы сунушум бердим. 50%га чейин ошо жеке менчик клиникалардагы лабораториядагылар бааларды да көзөмөлдөгүлө депчи. Ушул эки эле негизги лаборатория бар экен. Азыр антимонополиялык комитеттин жетекчиси айтып өттү. Ошол 2 монополист бар экен. Булар боюнча иш жүрүп атат дейт. Жакын арада ПЦР тесттин баасын кескин түшүрөбүз деп. Мен 50%ке түшүргүлө деп айттым да. 2300-гө чейин чыгып атпады. Эми ошол бул биздин жарандардын жөн эле чөнтөгүнөн ошону албай эле сатып да калып атпайбы? Сатып алып аткан дегенден кийин анын эмне кереги бар ушунчалыкчы? Анан айтып атат, вице-премьер айтып атат, азыр уже силер көп эле мындай паниковать этпей эле койгула. Уже полный Кыргызстан боюнча 4-чү волна таркады деп атат да. Жөн эле барып туруп ПЦР тапшырбай эле үйүңөргө барып эле жатып, алгоритм беребиз дейт, кандай дарылануу керек. Ошо боюнча эле көпчүлүк аралашпай эле дарыланып байыгып кетсеңер болот деп айтып атат да. Анан ошол маал андай деп негизги ошол соцблокту курировать этип аткан жетекчи айтып аткандан ПЦР тесттин анда эмне кереги бар? Эми чет мамлекеттер башка жакка учкандарга керек болуп требовать этип атса, анда ал жакка жасап беришибиз керек. Республиканын ичинде тапшырбай эле койгула деген кайрылуу да болду да. Эгер андай болуп атса, анда баасын түшүргүлө деген сунушум бердим. Негизинен ошол элибиздин ден соолугу чың болсун, бул 4-чү волнадан дагы аман эсен жакшы тез арада чыгып кетели ошол. Саламатсызбы, сиздер ковид боюнча бүгүн маалымат уктуңуздар. Деги эле ошого өкмөттүн даярдыгына өзүңүз кошумчалап кандай сунуштарды бердиңиз? Бул ковидти биз башыбыздан өткөргөнбүз. Мына 1 жыл мурун эле эл өзүнө өзү кислород болгон. Эл өзүн өзү дарылаган. Эл өзүн өзү коргоочу жайларына жайгаштырышкан. Кыскасы эл өзүн өзү сактап калган. Мамлекеттик тарабынан күч жетпей калган. Биз бүгүн келген ошол министрдин жалпы жамаатына кошуп айтып атканыбыз былтыркыдай болуп элди кароосуз, жетишсиз калтырбасаңыздар деген пикирлерди айтып атабыз. Алдын ала чараларды көрсөңүздөр, ошол мисалы кайсыл жерде күчөп атат. Ошол жака алдын ала бир мындай бир өзүңөрдүн даярдыгыңарды биринчилерден кылып киргизсеңер жакшы болот эле деген ойлорду айтып атабыз. Себеби дагы бул күчөп кете турган болсо, анда жанагы бир көйнөктүн тигиши ыдыраган сыяктуу ыдырап кетет. Бул өмүрдүн ыдырап кетишинен кабар берген, биз муну билип келгенбиз, башыбыздан өткөн. Ошон үчүн биздин сунуштарыбыз ушу алдын ала дагы элге түртө салбай, элди кыйнабай, алдын ала ушул камдарды жакшылап көрсөңүздөр деген пикирлерди берип атабыз. Негизи сиз да бул оору менен кичине оорудуңузбу, кандай эме ыкмаларды колдондуңуз? Бул оору менен Кудай сактасын ооруган жокпуз. Эми грипп болуп аткан сыяктуу учурлар болду, бирок андай анализ чыккан жок. Анан мен ошол деги эле жалпы бардык жарандар өзүлөрүн дагы сактаныш керек. Биз ушул нерсени дагы баса белгилеп айтып кетсек болот. Ошол жанагы маска тагынуу боюнча, гигиеналык тазалыгын сактоо боюнча ар бир жаран өзү ковид болбосо деле ушул кам болуп жүрсө деген пикирди айтабыз. Анткени дени сак эл болсо, анан дени сак мамлекет болот да. Саламатсызбы, сиздер бүгүн атайын өкмөттүн өкүлдөрүн чакырып, коронавирус илдети боюнча маалымат алдыңыздар, толук алардын даярдыгы, учурдагы абал боюнча. Негизи эле сиз эл өкүлү катары аларга кандай сунуштарды бере алдыңыз? Сиздерге маалым болгондой, бүгүн Жогорку Кеңеш тарабынан өкмөттүн тиешелүү министрликтин азыркы учурда коронавирус илдетине байланыштуу Кыргызстанда жагдай акыбал кандай деп маалымат алалы деп чакырдык. Өкмөттүн мүчөлөрү
министр өзү келип азыркы учурда суроо жооп талкууга катышып атат, эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип атат. Эми менин оюмча сөзсүз түрдө эл тарабынан шайланып келген эл өкүлү наамына ээ болгон, депутат наамына ээ болгон ар дайым өзүнүн шайлоочулары менен ошол эле учурда ага шайлабаган дагы бирок жалпы Кыргызстан жарандары менен тыгыз мамиледе байланышта болуп турушу керек. Алардын суроо жоопторуна жооп берип турушу керек. Ошол эле учурда азыркы учурдагы орчундуу маселелерге өзүнүн көзүн салып, ыкчам түрдө өздөрүнүн шайлоочуларына, Кыргыз Республикасынын жарандарына жообун берип турушу керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин депутаттары өкмөт мүчөлөрүн чакырып, коронавирус боюнча эмне иш кылынып атат, алдын ала кандай иш чараларды көрсөк болот, былтыркындай коронавирус менен бизде эми тажрыйба болуп калды. Ошол кайсы каталарды эске алып, мүмкүн Кудайнын бетин ар кылсын, мүмкүн дагы бир кыйынчылыктар жарыла турган болсо, тез, ыкчам, минималдуу жоготуулар менен, минималдуу кыйынчылыктар менен чыксак болот деген максатта өкмөт мүчөлөрүн чакырып, ошолордун маселелерин кылып аткан иштерин угуп атат. Ошону менен бирге өздөрүнүн талаптарындагы, өздөрүнүн сунуштарындагы пикирлерин, көз караштарын депутаттар айтып атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде саясий расмий жаңылыктардын бардыгынан кабардар болууну кааласаңыздар, биздин Кеңеш KG жана YouTube баракчабызга катталууга чакырабыз. Көрсөтүү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалды. Саламатта калыңыздар.